Нурпресс маалымат борборунун жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? 15 жаштагы окуучу кызды бадалдын арасына сүйрөп барып зордуктоого аракет кылган адам изделүүдө. Бул тууралуу активист Эртай Исқақов жазды. Анын айтымында окуя 24 ноябрда Манас жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ал окуучу кызды бадалдын арасына сүйрөп барып зордуктоого аракет кылган. Кыз каршылык көрсөтүп, бошонгондон кийин видеого тартып алган. Азыр милиция аны издеп жатат. Белгилей кетсек, окуя эртең мененки саат 8:30 болгон. Шаардын борборунда ал эми жардам сураган чакырыктарына эч ким жооп берген эмес. Ал эми өзү күнөөлүү дегенди жакшы көргөндөр үчүн кыз шын кийип жүргөн дейт ал. Мамлекетибизде эң башкы көзөмөлдөөчү орган болуп келген прокуратуранын кайдыгерлигинен дейбизби, же шалаакылыгынан дейбизби? Тергөөчүлөр иш материалдарын каалагандай калчап. Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса багытында кетип бара жаткандыгы көпчүлүккө жаңылык деле эмес. Карайлаган арыз ээси кайсы бир тергөөчүнүн мыйзамсыз кылык жоруктарына нааразы болуп башкы прокуратурага арызданса, башкы прокуратура облус прокуратурасына, ал район прокуратурасына, ал кайра райондук милициянын жетекчисине жолдоп, акыры айланып келип арызын ошол арызданган тергөөчүнүн колуна келип түшкөнү күлкү келээрлик иш. Бул жолку бизге арыз муун айтып келген каарманыбызды Жаркынбаева Кылымай айылдындагы башынан өтүп жаткан прокуратура менен милициянын анын жазган арызын мышык чычкан оюнуна айлантып жаткандыгы тууралуу болмокчу. Жаркынбаева Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Келечек конушунан жер тилкесин сатып алат. Акчасын толугу менен төлөп, жер саткыч Иманалиева Бактыгүлдүн документтерин өзү мыйзамдаштырып берем деген сөзүнө ишенип күтүп жүргөндө, аталган жер тилкеси дагы бир башка жаранга сатылып гана кетпестен Иманалиева тарабынан документтештирилип берилгендиги белгилүү болгон. Айласы кеткен Кылымай Жаркынбаева Свердлов ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылат. Кызыктын баары ушул жерден башталат. Аталган милиция башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү Талантбек уулу Абдыбакы бир да жолу тергөө амалдарын жүргүзбөстөн белгисиз себептерден ишке тиешеси бар. Мындайча айтканда, күнөөлүү адамдын белгисиз болгондугуна байланыштуу деп ишти токтотуу токтомун токуп коет. Же анысын арыз ээсине билдирип дагы койбогон, же жерден жок, же акчадан жок калган арыз ээси Кылымай Жаркынбаева жактоочу жалдаганга мажбур болуп, токтомду прокуратура аркылуу жокко чыгарганга жетишет. Өзүн өзү билип, өтүгүн төргөйлөп көнүп калган тергөөчү Талантбек уулу Абдыбакы көп өтпөй бакыйтып туруп кайра ишти токтотуп коет. Жаркынбаева тарабынан тергөөчүнүн бул токтому дагы прокуратура аркылуу жокко чыгарылат. Тергөөчү Иманалиеваны таппай жатабыз деген шылтоо менен кайра токтотот. Учурда бул мышык чычкан оюну уланып келет. Жаркынбаеванын колунда аудио, видео далилдери, аны менен кошо күбөлөрү бар экендигине карабастан тергөөчүнүн кылык жоруктарына баа берилбей келет. Же эмне эле кайра токтотуп жатасың, кана эмне иш кылдың деп сураган прокуратурадан бир жан жок. Бул маселе боюнча район прокуратурасынын жетекчилиги үн кататко деген ойдобуз. Мамлекетибиздеги көзөмөлдөөчү органдардын кайдыгерлигинен дейбизби, же шалаакылыгынан дейбизби? Далай жарандарыбыздын укуктары тебеленген учурларды эске алганда, мыйзамды одоно бузган орунтуу окуялар миңдеп саналат. Дегенибиз кара балталык карып калган жалгыз бой аялдын үйүн Айыл банк тартып алып, али күнгө чейин кайтарып бербей келет. Кененирээк кийинки материалда. Кара Балта шаарынын тургуну Сану Салтыханова 2009 жылдан тарта 2016 жыл аралыгында эркинен ажыратылып, абакта болгон кезде Кара Балтадагы Салтыхановага тиешелүү болгон Владимирова көчөсүнүн 262 үйү жасалма документтер менен Айыл банк тарабынан алынып, экинчи жакка сатылып кеткен. Я хочу сказать, что когда я была в местах лишения свободы 2009 года по 2016 год, в промежуток этого времени был продан мой дом незаконно, по поддельным документам. Был продан мой земельный участок, который принадлежал мне 20 лет уже. Мой дом
Там я знаю точно, что замешаны были судебные исполнители, там были замешаны Аилбанк, продали все мое состояние, оставили меня ни с чем. В данный момент я по сей день страдаю, мучаюсь, хочу восстановить и найти эту правду, но я не знаю, как дальше жить и как дальше мне быть. Вот такое мне натворили судебные исполнители и Аилбанк. Как это можно вот так вот с документами так делать? Я не знаю до сих пор. Вот такое мне наделают. Чубактын кунундай чубалган бул чырдуу иш ушул убакка чейин созулуп келет. Салтыхановага тиешелүү үй болгону 25 000 сомго сатылып кеткен. Жана жер тилкеси кайра кайтарылып бериле элек. Бул иш боюнча Салтыханованын жактоочусунун башкы прокуратурага жазган арызы 8 айдан бери Жайыл райондук тергөө кызматынын тергөөчүлөрүнүн сейфинде чаң басып саргайып жатат. В первые времена обращалась к Турдумаматову, бывшему прокурору города Карбалта. Но что-то это все на смарку ушло опять. Потом я стала писать в Нацбанк, потом я написала Генпрокуратуру. Но я не могу понять, почему везде вот такое вот идет. По поводу дома 27 марта возбудили уголовное дело 2021 года. По сей день нету никакого ответа. Они все от меня, вот завтраками меня кормят и скрывают от меня все. Вот и все. Я не знаю, как дальше быть, не знаю. Алас келгенсип Салтыханованын Жайыл райондук сотуна жер тилкеси боюнча берилген доо арызы судья Жороевдин жоромолу менен бүгүн акыркы чекит коюлуп, канагаттандыруусуз калтырылды. Калган өмүрүмдү ушул тарттырып жиберген үйүмдү жана жер тилкесин кайтарып алууга жумшаарын айткан жабырлануучу ыйламсырап, аргасыз аргыл эшикти кагып жүрөт. Я обратилась 5 марта 2017 года. Вот так он меня... Я в то время думала забрать деньги за дом. Ну, вот такое состояние у меня было, даже на булку хлеба не было. А получилось, видите, как он мне эти деньги не вернул. Завтраками меня кормил. В итоге я 19 июля 2017 года получаю свою пенсию по утере кормильца, по утере по старости. И отстала от них, потому что потом меня встретила случайно юрист банка. И говорит, вы что ходите? Я ей объясняла, она сказала, никто не имел права трогать ваш дом. Өзбекстанда өткөн эл аралык мелдеште Кыргызстандын түз нурлуу желеги колдонулду. Бул көрүнүш дароо социалдык баракчалар аркылуу кыргыз коомчулугуна тарап, дагы эле көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратты. Эл өкүлү Мирлан Самойкожо дагы аталган жорукка өз пикирин билдирип, байрак кол жоолук эмес, ким каалагандай пайдалангыдай. Эгер бул маалымат чын болсо, тиешелүү чара көрүлүшү керек, деди ал. Теманы улай, мамлекеттик тууну өзгөртүүнү Жогорку Кеңештин комитетинде биринчи окууда колдоо тапты. Бүгүн 28 ноябрь күнү мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинде каралды. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Улан Примов комитеттин мыйзам долбоорун биринчи маселе катары кароону өтүнгөн жана өлкөнүн башкы мамлекеттик символдорунун бири болгон желегин жакшыртууга багытталганын белгиледи. Желектеги нурлардын формасын толкун сымал формалардан күндүн нурларына так окшош формада өзгөртүү сунушталат. Талкуу учурунда депутат Дастанбек Жумабеков болсо, желектин айрым элементтерин өзгөртүү маселеси боюнча референдум өткөрүүнү сунуштаса, депутат Мейкимбек Абдалиев Кыргызстандын жарандарынын пикирин эске алуу керектигин айтты. Ал эми эл өкүлү Нурланбек Азыгалиев мамлекеттик символдор учурдун талабына ылайык өзгөрүп турушу керек деген пикирде. Мисалы бүгүнкү күндө бизде пахта өсөт, эртең өспөй калса, гербти өзгөртүүгө туура келет. Учурдун талабына ылайык өзгөртүп турган туура, деди Азыгалиев. Депутат Улан Примов болсо 32 жыл мурун желекте референдум эмес парламент бекиткенин белгиледи. Мыйзам долбоору эми парламенттин жалпы жыйынында каралмай болду. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу кыргызстандык мушкер UFC'де дебюттук
беттешке чыкты. Бүйүр кызыткан кармашка миңдеген мекендештер күбө болуп, аны сүрөп турушту. Өлкөбүздүн атынан катышып, кызыл тууну желбиретип, жеңишти багынткан Мыктыбек Оролбай уулу Бишкекке кайтып келди. Аны аэропорттон салтанат менен тосуп алышты. Эскерте кетсек, 19 ноябрда мушташ Лас-Вегаста өттү. Мекендешибиздин атаандашы сербиялык мушкер Урош Медич болуп, аны муунтуу ыкмасы менен жеңип алган. Мына ушундай жагымдуу жаңылык менен бүгүнкү жаңылыктар топтомун жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Нур пресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нур пресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нур пресс чындыктын изи менен.